Arılarınızlar, men Özkan Aliyev Marınbek Abdulович, eskереле tutumum barında rubrikabızdan кезектеги эскерүүбүздү кое берип жатам. Бул жолу Атбаш районунун пограничник азыркы Казыбек аймактык ооруканасынын кызматкерлерине кайрылмакпыз. Мына могу жерде турган сүрөттө үстүңкү катарда жалаң метайымдар экен. Оңдон солду карай Жумаш Аскеева, Созул Мааматова, Гүланда Аболова, Бүкөн Мамбет Мусаева, Гүкүш Арзагулова, Шарипа Жусубахунова, Ханышай Шакирова. Булардын бардыгы иштеп, эс алып, эсен соо жакшы жүрүшөт. Ал эми алдыда бадырайып турушкан 300 алкар акка моюн сунушкан. Оңдон шылдырак чертип турган Асаналы Эшимканов, Асек деп коюшчу, жана Мелис Эрнис Эшимкановдун атасы дарыгер болгон. Башкы дарыгер болуп иштеген. 9 Торор районуна чейин барып, мыкты доктор аталып иштеп келген. Оорусуна байланыштуу 50-ге чыга элегинде дүйнөдөн кайткан. Андан кийин кыягын чоюп отурган Базарбай Томотоев дарыгерлер арасына ыргесе уюштуруудан улам алар менен сүрөткө бирге түшкөнү көрүнүп турат. Өзү музыкалык окуу жайын кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн. Мектепте музыка жана тарых мугалими болуп иштеген. Пограничник колхозунда комсомол уюмунун катчысы, клуб башчысы, ферма башчысы сыяктуу иштерди да аркалаган. 60тан ашык ырга обон чыгарган. Обончу жана аткаруучу. 2013-жылы каза болгон. Казыбек айылынын маданият үйүнө ысмы ыйгарылган. Ал эми комузун чалып отурган Эралы Оморов, оорукананын дарыгери, узак жылдар бою башкы дарыгер болуп турган. 2007-жылы дүйнөдөн кайткан. Оорукана бүгүнкү күнү номер 4-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп аталат. Мына ушул дарыгерлер тобуна бүгүнкү күнү өзүнүн кызы Сайрагүл Эралиевна жетекчилик кылып келатат. Мына ушул дарыгерлер тобуна Эралы Оморовдун ысмы ыйгарылган. Ал эми Эралы Оморов менен Асаналы Эшимканов булар бир тууган бажалар. Эралы Оморовдун жубайы Зинат эже, анын сиңдиси Саадат эже, булар тентигени болар Карабулуң айылынан. Эмесе эскерели эс тутумум барында.